Анан бу Верховный соттон менин китебимди чыгарып алды банкка 2.853.000 сомго. Бая Алымкуловадан уже инисине Султанбаева жанагы мошенница конченая Бактыбек Султанбаев Бактыбек Арстанбековичке 9 күндө переоформляет 27 октябрь 23 жылы. Уже 3 күндөн кийин Элдик банктан, РСК банктан мына 6 миллион алып алышыптыр. Бунун баарына кийлигишкен мына ошо 6 миллионду алып баласын үйлөп мынакей тукум менен Талант Мамытов мынакей мошенница кудагый болуп улут тоодо баласын үйлөп тойлоп атышат. Мына менин жеримди банкка коёт, акчаны алышат, тойлошот, бөлүшөт. Ошентип эми ал банк менен Элдик банк менен соттошуп атат. Эми эмнени айтам? Булардын кылбаган иштери жок. Мени иш козгогондон кийин баягы Байисов мени 2 ноябрда 22 жылы үйдөн чыгарып атат. Эми мен Байисовка да бардым да, сен эмне мени үйдөн чыгар деп мага өкүм чыгардыңбы? Мен сага айтып атам, ал өзү киргизген, сатып алган эмес. Мен колума 8,5 миллион эмес, 8 тиын алган эмес. Мен мына талкалап момунтип бардыгын өзү алып келип Султанбаева өзү киргизген. Мына бүт жанагы уголовниктер менен бардыгын урдашкан, талкалаган. Мына от безнаказанности совершать изощренный вид кирпич таштардан бойдо саткан деп. 29 моун Байисовдун чечиминен кийин 29 ноябрь 22 жылы өзү эле келип жана видео бар немеде тарткан кызым үйдөн чыгарып атат. Мына неберем, кичинекей неберем менен күн жаап, кар жаап атат. Өздөрү эле өзүнө окшогон мошенник катындар маскачан, без ППСИ, без милиция келип эле мени үйдөн чыгарат. Бу Байисовду обжаловать этип апелляция берем. Апелляция берсем, жана Эскеев деген председательга да кирдим. Ал болсо калтырды. Бу Байисовдун Сокулук районунун эмесин калтырды. Кассация берем, мен бул ишти жазаган жокмун деп. Биженден баягы Гилизинова тигин актаган. Тиги Султанбаева мошенницаны актаган Гилизинова мына биженден да Верховный 12 апрель 23 жылы жаңы рассмотрение каралсын деп кайра Сокулукка жөнөтөт. Новый рассмотрение. Мен кылбаган ишти кылдырышат. Сокулукка барабыз. Сокулукка барганда 5 июнда тиги Боронбаев сам председатель суда мени актайт. Мен бул ишти жазаган жокмун, реабилитация кылгыла деп мени актайт. Анан Сокулук районунун прокурору Жусупов деген тиги сатылган жанагы эме мени күнөөлөп атпайбы, Жусупов деген прокурор апелляция берет. Апелляцияга барабыз. Сокулук Чуйский областной соттон баягы Абдрашитов Мадеминов деген биринчи мени күнөөлөгөн по налогу прокурор Абдрашитов деген булар эле кайра мени актайт. Тигинди актайт да, мен да актайт кайра. Бу анан токтобойт ошондо дагы. Тиги прокурор айтты, эже тура, сизди тура эле чечим чыкты. Вы не совершали эти действия деп. Ал токтобойт. Бу Султанбаев өзү кассация берет. Ой, бу катын камаш керек, бу тигинти мени мынтип дейт. Мен өзүм ооруп өлө албай араң жүрөм, тизем ооруйт, көк боорум жок, давление, сахар болуп жүрөм. Ушунун асабынан. Верховный суд мына биженден Сыдыков, Атаназаров, Омурзаков актайт калат.
бул киши аны жазган жок. Мен айттым, булар деген ушундай жийиркеничтүү адамдар. Мен кылбаган ишти кылдым. Мен акталдым. Мына бир эмес эки жолу мага заказ менен иштешет. Иши кылып өлтүрө албай, камай албай жандар, мына акталдым. Всё. Ошо 29 ноябрда 22-жылы өздөрү келип, жана бандиттердей болуп, үйдөн мен чыгарып салды. Андан кийин биз жазганбыз, мына уже гражданскийге бердик, болуптур деп. Это получается, кайра сот Верховныйга барып карабасын, буга иш козголду деп иши кылып, бу Султанбаевдин кылбаган иши жок да. Талант Мамытов тияктан чалып атат. Мен деген Талант кыйкырат сотто, анан неадекват, мен Талант Мамытовдун эжесимин деп тиги сотторду 27 ноябрь 23-жылы бүттү. Бу дагы 1 саат. Мен айттым, макул срок давности дейм, кайра жөнөткүлө, мен эптеп бу срок давности восстановить этейин. Бу сатып алган эмес, бу шүмшүктөр деп эметсем, баягы Чаргынова деген, Арстанбекова деген, Малдакулов дегендер бу ишти кайра жөнөтпөйт, ошо ойдон калтырып коет. Баягы срок давности. А тиги Кулмурзаев, Чуйский областной Верховный, что это? Притворная сделка. Прикрытие одной сделки другой дегенди карашпайт. Бу деген сатып алган эмес, эч кимиси. Султанбаева мага жардам берем, эже акча чыгарып берем, башка банкка салып берем деп расписка жазып алып атат. Курперди кызы мага жазып атат, генеральный доверенность, жашай бересиң, 1 айда үйдү чыгарып берем да, ал 1 тиын берген жок. 1 айдан кийин подругасына жазып, подругасын знать не знаю, без ведома меня оформила, банктан акча ала берген, Алымкулова да тиги Султанбаеваны камаганда, Чуйский ГУВДдан мына жазып атат, эч кандай тиешем жок, бу колбасный цех тилкат, өзүнүн тилкаты турат. Мен моментип эле жазып беришкен. Мына Алымкулова жазып атат. Бу колбасный цехке эч кандай тиешем жок деп. Бу Алымкулова камалбай, Султанбаева жалгыз камалып кеткен. Мына бүт документтер турса да, бу соттор ушу апелляционный, Верховный, район, сот ушинтип какшап бардыгын, мына момундай хронология бүт, мына соттор бүттү деп Талант Мамытовдун өзүнө кайрылдым, жазылдым. Чындыкты угуп кой, бу менин жерим, мен деген 4 неберем, 4 адам, 8 адамдын тагдырын талкалап атат, соту баш болуп. Мен кирпич таштарман өйдө бөлүнүп атат. Эми азыр ушу эмне деген? Эми Садыр Нуркожоевич жаңы бизнестерди кайтарып атабыз, туура эмес чечимдер чыгаргандардын баарын карап атабыз деп. Талант Мамытов мени кабыл албайт. Барсам, помощнигин, секретары тим эле чоң өзүнчө чыгарып коюптур. Ана мен айттым да ошентип, моякта мондай притворный сделка. Бу Султанбаев сатып алган эмес. Талант Мамытов өзү менен сүйлөшсүн. Мен деген 60 уже 5ке чыктым. Талант Мамытов деген мен иним менен тең. Афганистанда служить эткен иним билчи, ошо иним өлүп калды. Болбосо бу Талант Мамытовду билген эле болчу. Десем чыкпайт, сөзгө келбейт, только сотко, банкка, ана мынтип тойлошот, мен кирпич ташымды бөлүшөт, мен ушинтип көчөдө жүрөм. Азыр жаңы жагдай менен кайрылам. Садыр Нуркожоевич үмүтүм үзүлүп атат. Бу Талант Мамытовдун жагын бас, тиги мошенниктер бүт чогулган тегерегинин бардыгы мен эле эмес, мына жазып атам эмелге, WhatsApp
ТикТокка, тиги жанагы Фейсбукка Талант Мамытов чыкканда жогорку кеңешке бүт жазып атат бардыгына. Бир чыкпайт, үнү чыкпайт. Потому что тетияктан, который пострадавший, ошто Айгүл деген эжеси де бар экен ушундай сүткор. Машинесин үйлөрүн алып койт экен биртке тыйын берипчи. Эже булар ушундай дейт. Булар ушундай сүткор жеп жутардар дейт. Ошон үчүн Садыр Нуркожоевич 8 адамдын тагдырын талкалатпай мен үйүмдү, жайымды, жеримди кайтарып бериңиз. Суранам. Мен 4 неберем бар. Мен балдарым, улардын балдарындай Султанбайдын баласы, кызы, эжеси, подругасы, Талант Мамытов дети оштон Бишкектен болуп барын жайлап жүргөн немелер сүткорлор, жеп жутарлар жогот буларды. Камаш керек, бу 8 жылга камалыш керек болчу. Кайтарып берсин үйүм жеримди. Ущерб нанесет. Садыр Нуркожоевич баягы пельменный деген кызыл кирпич менен көтөрүлгөн, пекарни деген, для готовой продукции холодильник деген, коптилка деген, бойня деген, жанагы жаровня деген баары талкалашып трансформатордон өйдө сатышкан. Мен окаттарым бар, мен убагында жакшы жасаган жалаң лебяжий пухтан окаттарымдын баарын уурдашкан уголовниктер менен, жана понятойлор менен. Жадегенде мал сойгон бычактардан өйдө жок. 100 000, 200 000 доллар ущерб моральный, материальный. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Медирбек Сатыев, Максат Кубатович. Мен Аралбаева Гүлнара, 65 жаштамын. Сокулук районунун Деусунда менин жерим 16 соток колбасный цех, производственное коммерческое помещениямды Талант Мамытов дегендин тууганы Султанбаева Гүлнара деген кызы менен баласы, подругасы, эжеси, иниси баары биригип алдап жаздырып алган. Үйдөн рейдерский захват кылып 29 ноябрь 22 жылы эшикке ыргытып салган. Ошондон бери мен көчөдө жүрөм. Ага чейин бул Султанбаевага иш козголгон. Обманным путем завладел чужим имуществом в особо крупном размере деп. Бул мага үйүмдү, жеримди, китебин алдап жаздырып алган. Мен авариядан кийин кыйналып, жизненно трудном положении болчумун. Акча чыгарып бер деп кайрылгам. Вечерний Бишкектен газетадан таанышканбыз. Жеримди, үйүмдү көрүп, өзү жардам берем эже деп макул болуп, ошо бойдон мени алдап 3-4 схема кылып, булардын кылган иштери ушу экен. Анан Талант Мамытовго чара көрүш керек. За злоупотребление должностным положением